урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү биздин бул жерге келип пресс-конференция берип жатканыбыздын максатынын негизги темасы бул ушу укугу кор болуп, укугу кордолгон Ош элинин бандиттер байырдаган Ош дегендин каарманы мына Жайнагүл Турдиеванын тагдыры бизди ушул жерге алып келгенге себеп болду. Анткени 2016 жылдан бери мына биздин милициянын, МВДнын биринчи орун басары болгон Сүйүн Өмүрзаковдун бир туугандарынан запкы жеп, бүгүнкү күнгө чейин адилеттик таппай, үй жайынан ажырап, бүгүнкү күндө ден соолугун жоготуп, бул кыз кандай азаптарга кабылды. Биз кайдыгер боло албадык. Бир канча жолу Ген прокуратурада болдук, бир канча жолу УКМКда болдук, бир канча жылдан бери ушу укугу тебеленип, мына азыр өзү бүт бардык тарткан азаптарын айтып берет. Ушул учурдан пайдаланып, биздин коомдун өзүнүн Ош областынын координатору болсо дагы өзү элге жардам берүүнүн ордуна өзүнүн укугун өзү коргой албай келип жатат. Ошондуктан урматтуу Камчыбек Кыдыршаев, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Сыймык Жапыкеев кызмат абалынан кыянатчылык менен пайдаланып, адамдардын укугун одоно түрдө тебелеп тепсеген зөөкүр кылмышкер жетекчилерди биз качан ордуна коебуз? Бүгүн элди шылдыңдап, кече кетип баре жаткан Өткүрбек Жамшитович 16 октябрь күнү Улук Өмүрзаков деген бир тууган инисини кайрадан алып келип, кызматка коюп, ошончо жабырланган элди шылдыңдап, колуңардан эмне келет дегендей кылып кетиптир. Бирок бетеге кетет, бел калат, бегилер кетет, эл калат. Бир канчалаган кылымдар боюну өткөргөн кыргыз эли эч качан мындай адилетсиздикке туруштук бере албайт. Аны биз мына анын жыйынтыгын биз кечээки октябрь революциясында көрдүк. Ошондуктан бүгүн эсиңиздердин барында этегиңиздерди жаап, урматтуу Сүйүн мырза, өз арызыңыз менен кетүүңүздү бүгүн талап кылабыз. Сиздин моралдык эч кандай укугуңуз жок. Сиздин инилериңизден, сиздин өзүңүздөн жабыркаган элдер бүгүнкү күндө Ошко батпай жатканы бул өтө өкүнүчтүү. Ошондуктан мен азыр талап кылам эне катары, коомдук уюмдун жетекчиси катары 20 миң, 30 миң, 40 миң деген элдин укугун коргогон укук коргоочу катары мен сизден талап кылам. Өз арызыңыз менен кетип, эсиңиздин барында ушулардын бардыгынын материалдык, моралдык чыгымдарын төлөп берип кетип калыңыз. Антпесе эл азыр сиздер ойлогон эл жок азыр. Эл деген ойгонду. Эл деген өзүнүн укугун, милдетин бардыгын сиздерден жакшы билип калды. Бир сыйлоонун дагы, кызматка жүгүнүүнүн дагы бардыгынын чеги болот. Ошондуктан 3 президентти ордуна койгон кыргыз эли бир сизге окшогон зам министрди ордуна кое турган мезгил келип жетти. Эми калган сөздү мына аксакал айтып берсин. Андан кийин өзү ушу жабырланып, мына ден соолугунан ажырап, ар келген сайын ушул Бишкекте дарыланат, канчалаган материалдык чыгым болуп атат, ким төлөп берет? Адвокаттарга акчасы жок, жатарга жери жок. Ушинтип кордоп, кор болуп жүрө бериш керекпи? Эми мен коррупцияга каршы элдик көзөмөл уюмунун жетекчиси болом да, Кыргызстан боюнча. Мага түшкөн маалыматтар боюнча 2016 жылы апрель айында Улукбек Өмүрзаковдун указаниясы боюнча 7 киши бандиттер да келип Турдиеванын семьясына келип, мунун күйөөсүн зорттап машинага сагып алып барып сабашып, 25 миң сом акча бересиң, машинеңди бересиң деп, ким Улукбек жиберди деп келип сабап, алып келип, андан кийин дүкөнүн келип ачышын алып алып, дүкөнүн ачышынан, дүкөнүн келип бүт товарлар барын уурдап кеткен. Бул кайсы убакта болгон? Сүйүн Өмүрзаков жана Улукбек Өмүрзаковдун агасы Ош жерде УВДдун начальниги болчу да, Ош областынан. Андан кийин бияка заместитель которулуп кетиптир. Бул эмнени көрсөтүп атат? Бул ушу бизге түшкөн информация боюнча бул специально, бул рейдер захват деген болот.
Бұл өлтіргені келдіби? Бұл захват қылып атабы? Мен түшүнбеймін. Бұл өсі органда іштеген адамдар. Біреу милиция, біреу прокурор болса, областың машинында. Ан ушунда ишке барабы? Вместо того, чтобы элди защита кылыш үчүн. Бұл жерде мен түшүнбей жатамын да, ушул убакка чейин, мына 16 жылдан бери, ал соттон болсун, элдин свидетелдерин айтканы боюнча барып подтверждать этсе дагы, ушул убакка чейин мына 4 жылдан вопрос чечилбей жатат. Себеби булардын узун колу ошонун баарын басып атат. Мен айтып кетерим элем, ушу мен бизге ушунчалык көп элдер кайрылышат да, бизде коррупция күчөп кеткенден бери эң башында турган кимдер? Орган прокуратура. Ең башында тұрған кимдер? Кимде бийлик бар. Оның башында тұрғанда именно милициялар, жана башкаларда мен түшүнбөй атамын да. Биздин мамлекетте элдик мамлекетпи, же болбосо ошо чоңдор келип эле ошо колунан келген тебелеп, сексеп эле ошо жулуп ала береби? Булардын колунда бир дүкөндө иштеп аттын дүкөнү бар экен, иштетип атса ошон бүт бардын алып кеткен. Бүгүн ал сиз айтып атасыз, бүгін зайырлен жазып келсін. Сүйінбек Омырзақов, сіз эне жооп тартыш керек. Сен ошо начальник болуп туруп, эмне ошолго токтоткон жоксуң. Сен иниң жиберди ал кишилерди жети өтөң бандиттер. Мен айтам, зордукчулар. Ошон үчүн мен суранам биздин президентибизди, биздин ÖKM'дин чоңдорун, жана башка бийликтегилерди, областной полномочий представительди ушуга точка коюп туруп, ошолорду срочно бул ишти аягына чыгып, булун кетирген материалын ошонун баарын төлөп берсин. Нече миллиондогон ущербка алып келиптир. Андан башка айтарым деген болсо, бул Турдия болсо аялы переживать этип атып, азыр инвалид болуп калыптыр. Бул кандай бет? Инвалидке жеткирди. Мунун өмүрү кимге? Муну кантип бул иштегенге жарабаса, инвалид болуп калса, ошонун азабына мына. Деген жолдошу болсо таяк жеп, колу башы талкаланып, мына бул эмнеге? Ушунун баарын көрүп туруп, ошо өстөр жасап, өстөр башкаргандан кийин булар элдин арасында жүргө акысы барбы? Булар элдин арасында элди башкарганга акысы барбы? Эми бирөө ошо кровенди алып барып, деген Улукбек заведующий следственный отдел кандай чоңой алып барып койгон. А берки Сүйүнбек болсо замминистр. Замминистр акысы барбай. Булардын акысы жок. Булар жооп бериш керек. Булар кылмышкерлер. Мен ошентип эсептейм. Биздин мен элдик көзөмөл каршы орган атынан, бүт биздин члендердин атынан мен милдет суранамын, чтобы аларды жоопко тартып, булар материалын төлөп берип, бул инвалидти өмүр боюнча анын счет менен багыш керек алар. Туура. Эми сиз айтып берсеңиз, кандай болгон окуяны? Саламатсыздарбы? Мен биринчи кайрылып кетем Садыр Нуркожоевичке, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке, генеральный прокурор Зулушев Курманкулга. Биз 2016 жылдан бери магазинибиз тонолуп, калтак жеп, ушул убакка чейин күйүнтүп чыкпай келе жатат. Бирөөлөр айтып жатат эми. Калп эле жабышып болгон жок, бул чындап эле болгон 2016 жылдан беричи. Кече Өмүрзаковдун иниси чыгып алып, Сүйүн Өмүрзаков иниси чыгып алып сүйлөп атат. Мен бул иште жок. Мен эч нерсе кылган эмесмин. Ал аялды мен сотко берем дедат да. Сотко берсин, мен дагы берем сотко. Себебинде бу жерде Улуу Өмүрзаков 100% катыштыгы бар. Мен далил менен айтам. Себебинде 2016 жылы тергөөдө келгенде бул генеральный прокуратурадан чалып бизди мурууга Ошнуставкага келгиле деген, Ошнуставкага келгенбиз. Ошнуставка болгон жок бул жерде. Ошнуставка меселе Улуу Өмүрзаков кирип ырда отуруп алды. Ырда отуруп алганынан эле тергөөчү корккондон эле Маматалиев Акыл деген тергөөчү сурак кылган. Ошо ыры боюнча эле баа берип туруп биздин мына 2016 жылы 14 сентябрда кыскартып койгон Улуу Өмүрзаковду. Бирок 100% катыштыгы бар. Ошол күнү 2016 жылы 21 апрелде мен күйөөм уруп, спортсмен балдары прокуратурага алып келип атат.
прокуратураға алып келгенде, мисалы үчүн бир адам кирсе, бүт каттап киргизип атпайбы, кимге келдиң, саат мынчада келди, минутасынан бери жазып отурушпайбы. Ошол күнү Улуг Өмүрзаковго деп спортсмендер алып келген күйөөм урупчу. Бир дагы журналга катталган эмес. Ошол күнү азыркы Базар Коргондун прокурору, Базар Коргондо деди, прокурор болуп иштейт экен, Токтосунов деген неме болгондо, дежурда. Ал бир дагы адамды журналга каттаган эмес. Анан ошодон бери жүрдүк, тергөө болуп атат, 4 сотко чыкты. Улуг Өмүрзаков менен 4 тергөөдө калды. 2016 жылы 14 сентябрда буну Маматалиев кыскартып койду. Кыскарткан бара бизге адвокаттар немени айтпай койгон да. Өмүрзаковду кыскартып койду депчи. Неге буну немеге чакырбайсыңар? Ал буну неге сотко чыгарбайсыңар деп биз ошону талап кыла берипбиз. Көрсөк, адвокатыбыз айтып атпайбы, бул уже бронжилет кийип алган депчи. Бронжилетти чечсин деп биз адвокат алып атпайбызбы? Анан кийин билдик. Кийин билгенден кийин жаздык прокуратурага, генеральныйга жаздык, УКМКга жаздык, сотко кайрылгыла деп не кылып койдум. Сотто деле ушулардын эле тилин сүйлөйт да. Улуг Өмүрзаков бир отдельный прокурору дегенибиз менен бир тууган акеси Сүйүн Өмүрзаков НВТда биринчи орун басар болуп отуруп атпайбы? Анан кайсы баш ташка тийген тергөөчү алып келип буларды жазала берет. Эч ким жазалай албайт. Кечеде мен буга катыштыгым жок дейт. Катыштыгы бар. Себебинде мен далилдүү кылып айтып берем. Бул сотко биз күбө катарына чакырганбыз Улуг Өмүрзаковду. Бул келген дагы бүт суроолорду бергенибизде, ооба балдарды топтоо эмнеде бир тууган Аваз деген немеси бар, күйөө баласы. Аваз айтып атат келип, ооба мен Улуг чакырды, анан балдарды топтоо деди. Мен Ташкуловду чакырганмын, андан кийин кетип калганмын дейт. Улуг айтып атат, ооба Ташкулов келген, палан келди деп бүт бардын кабинетине киргенден бери далилдеп берип атат өзү. Мойнуна алып атат. Ырдаганын да мойнуна алып атат. 2017 жылы февраль айында бул сөгүш алган биздин ишибиз боюнча. Биздин ушул уголовный ишибиз боюнча сөгүш алган. Сөгүштөн кийин жүрдүк, бир күн прокуратуранын алдына кетип атсам, анан жолугуп учрашпай айтып атпайбы, эмне кылып алдыңыз? Коомчулукка чыктыңыз, эмне кылып алдыңыз дейт. Сен уялбай атасың, мен уяладым чыккан сайын деп, ошондон анан жанагы азаттыкка барып ыйлап мен. Ушундай болуп атат десем, анан кийин Ыдырыс Исаков деген журналист келип тартып, жана бандиттер байырлаган ош деп чыккан. Ошондон кийин бизге комиссия барган. НВДдан 6 комиссия барды, президенттик аппараттан 3 киши барды, генеральный прокуратурадан 1 киши барды. Буларды текшергенден кийин Улуг Өмүрзаковду жумуштан алган да. Кийин перевод болуп кетип Баткенге деди. Кийин Азаттык Баткенге да барган. Анда жок, бул жакка келген жок, уже иштен кетти деген. Ошол боюнча биз кетти, мына жоопко тартылбаса дагы майли иштен кетиптир деп отурсак, эми кече 2020 жылдын 16 октябрында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов кетип атып, буга бүт область боюнча тергөөнүн карай турган неме начальник кылып кетиптир. Бул деген эми басмырлоо болуп атпайбы? Анан бир нерсе десе эле, ой, мынткенибиз жок, анткенибиз жок деп не кылат. Бул биз далили менен сүйлөп атабыз. Эсли биздин далилибиз жок болгон болсо, анда бизди булар такыр бөлөкчө кылат эле да. Азыр бүт кагаз ишинде бардыгында бар, далили менен Улуг Өмүрзаковдун неси, диктофондо бардыгын запись кылган дисктерибиз бар. Биз далили менен сүйлөп атабыз. Кечеде отуруп алып эле, алынып, жулуп эле, жанында эмоцияга алынып эле, бизде мурун эле колду бутун сунуп, өз жетпей калган болсо, спортсмен балдар менен баса калган үчүн эч ким коркуп арыз жаза албайт. Мына мен 2016 жылы мен көтөрүлүп чыкканда, чында ошондой экен да. Мен арыз жазып чыктым, пресс-конференция бердим. Мен аркаман 20 милицияны байлап койшкан. Улуг Өмүрзаков чалат. Кабинетке кел, эч нерсе чечилбейт, жөн эле келип кетем. Бир күн ооруп калдым. Мен больницада жатам, областнойдо, реанимацияда жатам. Давлением түшпөйт десем, 20 милицияны жөнөтүптүр мага. Эже, милицияларга не иш кылып келдиңиз? Милиция эптимиз келип сизди күтүп атат деди. Күтсө күтө берсин дедим. Не дейт элем? Аерде мен ушинтип тоноп кетти, уруп кетти деп элем. 2 милиция урулукка келди эле, тосмо бер деп келип атат деп койдум. Анда тура берсин деп 1 сааттай жөнү мен карыздай күтүп отурушту. Кайерге больницага жатсам мени текшертишет, кайерге жатсам мени текшертишет. Эми бул деген вообще эле басымдуулук да. Анан Кудай бар экен эмичи. Мен болсо менен башкалар чырылдагандар деле бар экен да. Көмүргенине 7 адам акча бергенбиз деп, 7 адамдын ичи ачышкандан кече
Ошто президент үчүндө Ошто жолугушуу болду стадиондо. Ошондо неме ким жана Кайназар деген алайлык жана көмүргениндеги киши чыгып алып сүйлөдү. Наразычылык немесин. А мен сүйлөйүн десем ошол жерде да прокуратуранын балдары микрофон бербей койду да. Мен да айтайын дедим, бул үй бүлөлүк клан башкаруудан кутулабызбы же кутулбайбызбы? Азыр айтты, Сүйүн Өмүрзаков мен эч кандай тиешем. Эч кандай тиешеси жок. Бирок Сүйүн Өмүрзаков мынерде биринчи орун басар болуп отурган үчүн тергөө бүтпөйт атпайбы? Мына 2016-жылдан бери биздин тергөөбүз бүтпөйт атат. Быйыл мына 4 жыл болду. Да 1 жыл эптеп түрткүлөп өткөрсө, анан срогуна деп турандан кийин срогу деп туран кыскартатпы? Ушундай эле мен неме кылып отурам да. Бу жерде адам тоо урдаган жок, адам урдап атат. 3 адамды урдагандарды тайраңдатып чыгарып атат. Махмутов Пирназар 6 жыл 6 айга кеткенде 6 айда чыгарып койду. А мен 42-нчи мекеменин жетекчисине барып туруп, буну кантип чыгардыңар? Эмне болуп чыкты десем айтпайбы? Биз эч нерсе билбейбиз. Башта түшүнүп атасыздар, Сүйүн Өмүрзаков отурат. Чыгар дедик, чыгардык бизи деп мынайтип жооп берип атышат. Кийин биз анан кийин наразыбыз деп туруп срогун өткөргөн экенбиз. Срогун ордуна келтирдик дагы, кайра сотко берсек, прокурорго жеген ооз уялат болуп атпайбы? Прокурор жөн эле бетимди жулуп алайын деп, Абдубап уулу Расул деген жөн эле бетими жулуп алайын деп талашпадыбы? Бунуку мындай деп, анан ушундай адам урдап аткандарды биздин кыргыздар мисалы үчүн орган адамдар ушуну колдоп атса, анан кийин булар анан эч кандай точка кое албайбыз да. Адам урдагандарга точка жок болуп аткандан кийин. Ошентип жүрдү. Андан кийин биз Ошко ишенбейбиз деп Бишкекке ГКМ калдырдык. ГКМ калдырдык. 1 жыл 2 ай турду. О жерде Алишеров Эдил мурун Ошто иштеген. А бул жака келсек да ошол бала перевод болуп келип ошолдо экен дело. А биз айттык, сага биз өтүнүч бергенбиз да, ишенбейбиз деп Ошто. Азыр да эмне карап атасың? Десе, мен боптур деп бизди сурабай, бизди чакырбай туруп эле делону кыскартып коюптур. Анан генеральный прокуратура келип ызычуу кылсак, кайра токтомду бузуп берди да, кайра башка тергөөчүгө берди. Ал тергөөчүнүн атын угуп, өзүн көрө электе эле ал прекращение деп алда прекращение кылып коюптур. Бул эмне деген акмакчылык болду деп дагы генеральный прокуратурага келдим. Келгенден кийин анан жөнөттү. Муруга жөнөттү эле, муру караган экен, аябай жакшы тергөө болуптур деп айтышты генеральный прокуратурадан. А майли жөнөткүлө дедим. Муруга бардым, сентябрда барды дело. Ошол боюнча турат Бекмырзаев Замир деген бала тергөөчүдөчү. Замир эмне болду? Баштабайсың, жаңы жылга чейин баа сотко чыгара турган бир кыз бар го, Оморова Назгүл. Эң курсу ошону осунда чыгарбайсың десем, эмне сиз мени чакырдыңбы? Мен каалаган малда чакырам. Бунун срогу бар. Кандай срог? Срог өтүп атат. Бизге бир күн болсо дагы эмне боласак, жок деп мен өзүм чакырам. Келбей эле коюңуз. Эмне сиз ойнуп кыйкыра бересиз? Кыйкырсаңыз өтүнүч бериң деп мына 3 айдан бери делону басып алып алдымда отурат. А кече келген жаңы прокурорго кирдим кабылдамасына. Киргенден делону алдыртты. Делону алдыртканда деле булардын ою түз болгон болсо прокурордун. Азыркы прокурорго деле биз ишенбей калдык. Себеби биз Улук Өмүрзаковго мен наразы болуп келип арыз жазып киргизип атам. Арыздан кийин сразу иштен алыш керек да. Ал кайра башынан каралсын деп эле баягы эле илгерки эле декламацияны кайра кайтарып жөнөтүп атат да. Ошондуктан эч кандай чеги болбой атат. Ошон үчүн алдында кайрылган урматтуу деп атабыз. Эми осо дагы кайрылабыз жетекчилерге, президентке кайрылабыз, УКМКнын төрагасына кайрылабыз, генеральный прокурорго кайрылам дагы. Ушул делону көзөмөлгө алып, эртерээк жыйынтык чыгарып берсеңиздер аябай жакшы болот эле. Жоопко тарткандар тартыш керек бу жерде. Бир эле жолу кылган адам урдагандар кайра эле жолу бизден кийин дагы кылмыш кылып 2 адам урдап атат. Ошон үчүн биздин коопсуздукту сакташыңыздар керек. Ушул делону акырына чыгып бериңиздерди суранам. Рахмат сиздерге. Бу жерден мен кошумча кылып коеюн деп атам да. Себеби дегенде 7 киши эмне үчүн келди магазинге? Мына биринчи вопрос. Какое отношение имеет буларга? Биринчиден. Экинчиден, ошо 7 кишинин старшысы Махмутов дегени сразу мунун жолдошун алып кетем деп турду. Кимге десе, Улук Өмүрзаковго деп турду. Анын айтқанда, анын телефон байланышса, Улук Өмүрзаков айтып турду, да бир 3 күн токтотуп койгула деп. Анын баягы жете кетип калыптыр. Бир тикеден кийин кайта келип алып, колун бурап туруп, машина алып барып, аны сабашкан. Бул кандай? Кантип Улук Өмүрзаков мен билбейм деп айтуу акысы бар. Экинчиден, муну заявление жазып берсе, ал жерден начальниги иниси Сүйүн Өмүрзаков. Ал баарын токтотуп, ар кайсы баарынан бөлүп. Бул
Bu yerden birinci özleri geldi. Bu birincisi. İkinci bunu alıp gitti. Hiç sanksiya joğula jönledi. Pespaveske joğula. Bu urdağanga jarad. Üçüncüsü savadı gruppa boy 7 kişi. Dördüncüsü Haytapkaya Ulukbek Alpar'da savıp durup anam görgön yok mu deydi. Beşincisi bolsa anan atışıncılığı alıp dırdağı magazine gelip büt magazin urdadı. Bu kançı satya. Bunun için bana atış gerek ay. Bajisini beriş gerek. Men düşünbey jetamı da anan kançı bu beti joktor. Da qaytып atat biz аны сылыкка чыгып аргайсыга эметет. Ошон үчүн мындайларды мына асымына октябрда революция үчүн болду. Ушуга окшогондор шүмшүктөр. Мен шүмшүктөн башка айта албайм. Себеби дегенде жаш семьяны тебелеп, тепсеп, машинасын алып, деге акчасын алып эметип атат. Ошон үчүн мен ошо кошумча коеюн деп атам да. Ушуга көңүл бурулсун генерал прокуратура болобу, ВКН болобу бардыгы деп. Мен акырында жыйынтыктап коеюн, ушул урматтуу өлкө жетекчилери адилетсиздикти ушул отурган 3 бийликтин бутагындагы өзүңүздөр көргөнсүздөр, тарттыңыздар азабын. Ошол сиздер тарткан азаптан канчалаган кыйын азаптарды мына денесинен жаракат алып, бүтүндөй материалдык байлыгын колундагы оокатын ажыратып, ансас келгенсип ден соолугун, күйөөсүнүн дагы бардык жогун жанчып салганда булар. 2 адамды тим эле жанчып, майкандап, эки эмес аксакал өзү баягы жабырлануучу айткандай, мындай адилетсиздик, мындай кара санатай кылмышкерлик бүтүндөй 7 дубанда тең болуп кеткен да. Айрыкча ошто. Ошондуктан бүгүндөн баштап, эгерде сиздер элим жериме ак кызмат кылып, эртеңки шайлоодо президенттик добушту алам десеңиз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, эң биринчи орунда ушундай адилетсиздик менен күрөшүп, Сүйүнө Мырзак окшогон өзүнү өзү билип өтүгүн төргүлген кылмышкер жетекчилерден арылыңыздар. Мен ушуну гана талап кылам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.